Бейшемби күндүн таңын сиздер менен чогуу тосуп жатабыз. Ассаламу алейкум ардактуу көрөрмандар, мырзалар жана айымдар. Урматтуу биздин УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен берүүсүнүн жалпы сүйүүчү көрөрмандары. Барыңыздарга аткан таң кут болсун деп биз түз эфирдебиз, ишибизди баштадык. Сыртта аба ырайы сонун, жамгыр, мына ушул жамгырдын бир тамчысы албетте сөзсүз түрдө бир жакшылыктарды алып келгендерден болсун дейли, ардактуу көрөрмандар. Бүгүн биз болсо адаттагыдай эле түз эфирде билим берүү тармагында эмгектенип иштеп келе жаткан агайлар менен, окуучулар менен маегибизди баштамакчыбыз. Андыктан сиз дагы биз менен бирге болуп, УТРК Баткен, таңкы Баткенден эч жакка алыстабаңыз. Кимде ким азыркы тапта колуна кол чатырын кармап алып жумушка жөнөп жаткан болсо, анда иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын дейли, ардактуу көрөрмандар. Ал эми ушул сыналгын астында бизди карап, жылуу, жумшак төшөктө жаткан биздин көрөрмандарга ойгон алуу тууралуу жана ошондой эле албетте бизден башка каналга которулуп кетпеңиздер, кызыктын баары алдында. Эгерде биз менен байланышууну кааласаңыз, анда 0777 54 74 36 биздин WhatsApp номерибиз. Азыр түз эфирде мына ушул номер сиз менен бизге көпүрө болот. Эгерде бүгүн 30 ноябрда үйүңүздө кандайдыр бир кубанычтуу күн болуп аткан болсо, тең бөлүшкөнгө биз дагы ар дайым даярбыз, ардактуу көрөрмандар. Ошондуктан келиңиздер, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай биз менен бирге болуңуздар, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто албетте маектештерибиз бар. Булар менен сөзсүз түрдө эң сонун маек болот деген ойдобуз. Болгону сиз алыстабаңыз, ардактуу көрүүчү. Бүгүн бизде болсо конокто Баткен шаарындагы академик Тургунбай Сатыков атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук көркөм сүрөт академиясынын Баткен облусунун жана Баткен шаарындагы көркөм сүрөт мектеп интернатынын эмгек жамааты, тагыраак айтканда башкы директору Калбердиев Ибрагим Полотович жана ошондой эле биздин окуучуларыбыз Акбаров Мыктыбек, Закиров Абдышүкүр, Нурмаматова Альбина келип отурат. Саламатсыздарбы, агай? Кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат. Таңкы маанайларыңыз кандай? Жакшы, жакшы. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы келип алдык. Иштериңиздер кандай болуп атат? Ийгиликтүү, жакшы, ийгиликтүү. Эл менен саламдаша алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз ошол мына группа менен келдик. Жакшы окуучулар менен алып келдим эле. Ушу студияга. Кудай буйрса бир жакшы эфир болот деген ойдобуз. Жакшы болот. Ошол сиздердин сүрөт академиясы боюнча өзүңүз мына келип отурасыз. Эми ушул түптөлгөндөн баштап азыркы учурга чейин кандай кыйынчылыктар болду, кандай кыйынчылыктарды басып өттүңүздөр, кандай жетишкендиктерге жеттиңиздер? Эми ар бир кыйынчылыктын артында жетишкендик болот го. Андай канча окуучуну уядан учурдуңуздар? Азыркы тапта кыскасы ушул көркөм сүрөт академиясы тууралуу биздин көрөрмандарга маалымат бересиз деген ойдобуз. Биз аны эми көрөрмандарга айтып кетели. Өзү жашообуз өзү сүрөт экен, ардактуу көрөрмандар, баскан турганыбыз. Ошондуктан мына биздин окуучу кыздарыбыз дагы өздөрүнүн колунан жаралган десек болот, тарткан сүрөттөрүн дагы биздин студиябызга алып келип турат. Буюрса алдыда сиздерге кенен эле көрсөтөбүз. Анда агай сөз баштан болсун, келиңиз өзүңүз ушул сүрөт академиясы тууралуу айтып берсеңиз, кайсы жылдан бери ошол жерде директорлук кызматтасыз, анан ошол сүрөт академиясынын түптөлүшүнө бир аз тарыхына мындайча айтканда кайрылып кетсеңиз. Жакшы болот. Мен бул берүүгө ушул мектеп интернаттагы мына жакшы окуучуларды алып келдим. Алар өздөрүнүн сүрөттөрү, анан эмгектер боюнча тааныштырып берет. Анан азыр эң алгач ушул мектеп жөнүндө кыскача айта турган болсом, бул мектеп интернат биздин окуу жайыбыз быйыл 17-жылы болуп атат. Иштеп атабыз. 17-жылы иштеп жатабыз. Бул мезгилдин ичинде бизде мына кыйла уюштуруу иштери алгачкы жылдарда да уюштуруу, аны түптөө дегендей ар кандай кыйынчылыктарга дуушар болдук. Бирок кандай гана кыйынчылыктар болбосун, биздин окуучуларыбыз ушу дайым ийгиликтердин үстүндө жүрдү. Ушул мен Кыргыз өлкөсүндө ушу билим берүү жаатында ушу көркөм сүрөт адистерди даярдоого муктаждыкты эсепке алуу менен биздин окуу жылы 2006-жылы 17 февралда өкмөттүн 105-чи токтомунун негизинде ачылды. Ошондо ачылганда Баткен жеке бийлиги, областтык бийликтен дагы токтом чыккан 12/90 деген.
ошондо жазылган эле да, экинчи пунктунда жазылган. Ошондо Бужум гимназиянын мектебине жайгаштырылсын деген. Бирок тилекке каршы бул маселе чечилбей калдагы, бизде көп жылдар бою мектептеги мына мектеп орду, окуу процесси дегендер өтө көйгөй болуп жүрдү. Ошонун натыйжасында biz 2006-2007 окуу жылыны, алгачкы окуу жылында, биринчи окуу жылында Бужум гимназия мектебинин бир тарабында өттүк. Ошондо эле эчтеке жок болгон, ошо токтомойча уюштурганыбызда шарт жок. Шартыбыз жок. Анан ар кайсы жактардан мына мебелдерди сурап дегенде сурап алып келип, ошентип биз алгачкы немебизди баштаганбыз, ишибизди. Бирок ошондой болсо дагы биз деме ошо сентябрь-октябрь айында ошо Бужум гимназия мектебинде эң ошону биринчи сүрөт көргөнүбүздү койдук, уюштурдук да. Ошол мектепте окугандардын окуучулардын эмгектери. Анан алгачкы окуу жылында 25 баланы кабыл алдык биз. Баягы таланттуу балдарды тандап. Биздин мектеп интернат ошондой да, мына көркөмсүрөт багытында. Анан биздин мына Баткен районунан эле болуп калды, жалпы окуучулардын мына курамы. Анан экинчи окуу жылында биз уже мына Лелек зонасына чыктык, анан Кадамжайга барып, анан жалпы окуучулардын курамы мындайча Лелек районунан, Кадамжайдан жалпы тандалды область боюнча. Анан ошол неме алгачкы окуу жылында эле биздин окуучуларыбыз мына бир топ немелерге жетишип калды, ийгиликтерге. Ошондой эле өзүбүздүн иш-чарабызды өткөрдүк көп жерлерде. Анан шартка байланыштуу экинчи окуу жылында, 2007-2008 окуу жылында биз мен Бозадыр айылында болдук. Бозадыр айылында ошо совет мезгилинде калган дестатты оңдоп, түздөп дегендей. Айнектерин салып, өтө мына таштанды болгондо ал жер зданиеле ошону оңдоптук. Ошол эски имаратта жерде иштедик, мындайча. Биз окуу процессин жүргүздүк. Анан 3-чү окуу жылынан баштап 3-чү жана 4-чү окуу жылы мына Чек айылында болдук. Анан ийгиликтерибиз кандай кыйын болбосун, биздин балдарыбыз өтө чоң немелерге жетишти. Ийгиликтер мисалы айта турган болсо, мына дүйнөлүк масштабтагы мына музейлерде коюлду биздин иштерибиз дегенде, балдардын жумуштары. Бул анан Румыния шаарында, Румыния мамлекетинде, Бухарестте, анан Белоруссияда, берки Туркияда, жана башка мамлекеттерде биздин ошо окуучулардын иштери коюлган. Анан айрыкча айта турган болсо, мына 2009-жылы Хотжет шаарында дагы ал жерде Саманьон деген неме бар экен, музей бар экен, арт галерея. Ошондо биздин мектеп интернаттын чоң эле немеси ошол жерде уюштуруп, өтө жакшы кабыл алышты, көрүштү. Анан агай ушул өзүңүз айтып кеттиңиз Бужумда деп. Ошол жерде дагы азыр дагы барбы сүрөт академиясы, же мындай окуу корпустары барбы, же бүт баары азыр Баткен шаарына келгенсиздерби? Жок, азыр ал окуу жайы бизде. Ошондой бир. Себеби Кыргызстан боюнча 4 гана филиалы бар. Жерде 4-7 гана бар да филиалы академиянын. Демек азыр ошондо Баткен шаарындасыздар, эми? Анан Жалбатта, Баткендеги биз да. Баткенде биз иштеп атабыз азыркы мезгилде. Жакшы, анан мына ушул академик, белгилүү академик сүрөтчү ушул Тургунбай Садыковдун атын кайсы жылдан баштап алып ушул келатасыздар, же түптөлгөндөн баштап эле? Түптөлгөндөн баштап эле. Исим берилген, өзүңүз тууралуу айтыңызчы, ушул өзүңүз да сүрөткө кызыгасызбы? Кесиби боюнча. Сүрөткө кызыгабыз эми. Мен айта турганым ошол мына жерлерде бар эмгектерим мына. Мен берки Кадамжайда иштедим, Айдаркен шаарында иштедим. Анан өзүбүз Каратокой мына гимназия мектебинде 10 жыл иштеп туруп, ал жерде дагы мына скульптуралык жана живописдик немелер чыгарган бар да. Себеби мектептин атына коюлган баягыдай айрым нысандарды жасадым дегендей да. Ошондой немелерим бар. Анан бизде мына сүрөтчү болсо болбойт да. Анан окуу программасы, мына окуу биздеги мына системалар бардыгы ошол
жогорутан эме бекитилип берилет. Ошонун натыйжасында иштейбиз. Демек сиздердин программаңыздар баягы мектеп программасында эле да кадимгидей эле, же Биздики өзүнчө сүрөт боюнча өзүнчө программа бар. Жылга бекитип келемин да. Билим беребиз. Канча жаштан кабыл аласыздар? Биз азыр 8-класстан кабыл алып класстан. Ошондо 11-ге чейин окутабыз да, даярдап беребиз академияга. Жок, суратканым себеби баягы сүрөт тарткандан башка, мисалы мектеп программасы бар да, башка сабактарда кирет да, кадимгидей эле. Кирет. 11 бүткөндөн кийин ошол мектептеги деле буларга дагы берилет да, неме аттестация берилет да? Берилет, аттестат берилет, анан ошол менен сертификат берилет. Көркөм сүрөт мектебин бүттү деген, бүттү деген кошумча сертификат берилет. Анан ошонун натыйжасында бүткөндөн кийин ошол академияга барышаттарда каалаган эмесиге спесиге тапшыраттар. Эми ушул азыр 2023-24 жылга чейин канча окуучуну бүтүрдүңүздөр эми? Биз эми 150ден ашуун болду. Бүтүргөндөр. Себеби биз 2017 жылы биздин система өзгөрдү, 11 жылдык болдук. Мурда буга чейин ал эми 9га чейин элек мурда. 7ден кабыл алат элек, 7-8-9ду бүтүрүп туруп, анан коллежге неме алып барат элек да, академия коллежге. Жакшы. 2017 жылдан баштап мындай неме жалпы немени бүтүрө турган болдук, жалпы билимди да. Академияга барышаттар. Эгер демек сиздер баягы буларга аттестат берсеңиздер, анан ушул сүрөт академиясын бүттү деген буларга аныктама берсеңиздер, демек булар баары эле ушул жогорку сүрөт академияларына университеттерге киргенге толук баягы окуу бар экен да. Жакшы. Анда биз көрөрмандарга айта кетели, ардактуу көрөрмандар, эми биз агай башында айткандай эле сүрөт академиясы кайсыл жакта деп турган болсоңуздар, биз мурда Баткен шаарындагылар жакшы билсе керек, баягы МУФК деп коет элек. Азыркы ошол академик Тургунбай Садыковдун ысымын алып жүргөн ошол Баткен облусунда Баткен шаарындагы көркөм сүрөт интернаты, мектеп интернат деп аталат. Анан окууга ушул балдарды 7-класстан баштап алабыз дейсиздер. Эми кайсыл сентябрь айынан баштап аласыздарбы, же азыр дагы балким баягы кызыккан балдары бар болсо, бизди азыр көрүп аткан ата-энелердин балдары ушул окуймун деген интизар кылып аткандарга кандай жооп берет элеңиз? Жакшы болот. Азыр дагы мына таланттуу окуучулар болуп калса, ал бересиздер. Эми баягыда шарты болбой бизге эме кире албай калгандар бар да. Азыр дагы мына биз алабыз. Эмне талаптар болот? Балким баягы экзамен талаптар көркөм сүрөткө кызыгуусу керек, биринчиден. Анан экинчиден ошону бизде мына шартка көнүш керек дегендей да. Анан бизде ошол ата-эне үйрөтүүчү неме мугалимдер бардыгы жетиштүү. Мындайча көркөм сүрөттүн бардык ошону илимдерине биз ошону үйрөтөбүз. Андан сырткары айтып кеттим, программа боюнча окутабыз. Азыркы тапта канча мугалимиңиз бар? Азыр 17 мугалим жалпы. Окуучулардын саны? 64. 64. Жакшы. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, эгерде сиздин балаңыз ушундай бир сүрөт тартканга кызыгып, өзүңүз баягы байкап, бир чымыны деп коебуз, чымыны болсо, кызыкса, демек мына ушул Баткен шаарындагы көркөм сүрөт мектеп интернатына сөзсүз түрдө мына директорубуз өзү айтып атат, келип кызыкса, ушунчалык кызыгуусу баягыда артып турган болсо, анда келип балаңыздын ушул мектепке, ушул сүрөт академиясына сөзсүз түрдө алып келсеңиз болот, ардактуу көрөрман. Агай сурайын дегеним, азыркы тапта демек баягы ушунчалык кыйынчылыктардын артынан жетишкендиктерге жетип турат экенсиздер. Бул жерден эле карап турсак, медалдар, кубоктор, дипломдор турат. Булар эми ушул бүгүн студиябызга келген окуучулардыкыбы? Булар эми айтек турган нерсе ушул эмес, сентябрда эле да, мына сентябрда эле ушул окуу жылында мына окуучуларымды алып келдим, чоң немеге жетишти, ийгиликтерге. Бири мына бизде мына Бишкек шаарындагы конкурста дегенде, экинчиси бизде өтө эме дүйнөлүк немеге катышып жеңүүчү болду, мына Закиров Абдышкүр. Мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам аттуу аймактар аралык балдардын сынагы дейт. Акбаров Мыктыбек мырза 1-орунду багындырган экен. Мынакей ардактуу көрөрмандар, мүмкүн болсо оператор алып койсо, биздин ушул балким өнөктөш болгон окшойт, УТРК биздин өзүбүздүн мынакей
Мыктыбек мырзанын ошол жетишкен эгелери канча сүрөтчүлөрдүн арасынан биринчи орунду алды? Мыктыбек, микрофонду карап атсыз, ага биз кезек берейин. Бул конкурста 2022-2023 жылы жарыяланган мен Кыргызстанда экенимге сыймыктанам аттуу аймактаралык конкурста 12-14 Жашка жаш чейинки, аралыкта биринчи орунду ээледим. Канча катышуучу болду? Жалпы Атаандаштар көп болду? Кандай анан сурулуп чыктың? Эмне тарттың, эмне көрсөттүң дегендей? ушул өзүнүн темасы да биз Кыргызстанда экенибиз сыймыктанабыз деген темада жайлоолорубузду кошуп бардык кооз жерлерди коштум. Эки тема болду. Эртең менен түшкө чейин эме коюп, натюрморт коюп. Кечке чейин анан ушул эркин тема, ушу темада. Мыктыбек, айтсаң, ушул мектепте окуганыңа канча жыл болуп калды? Кантип келип калдың сен? Өзүм мен кичинемден эле сүрөткө кызыгам. Сүрөткө кызыгып, сүрөткө тартып, кийин 4-классымда Баткен райондук балдар чамачылык үйгө сүрөт ийирмеге кирдим. О жерден сүрөт тартып 5 жыл окудум. 5 жыл окуп, ал жерде көп сыйлыктарга ээ болдум. Деп азыркы учурда Баткен областык көркөм сүрөт интернат мектебинде 8-класста окуйм. 8-класста, жакшы. Кандай экен буга чейинки ушул кыйынчылыктарды, кандай кыйналдыңбы, эмне болду? Ушуларды айтсаң. Ошо албетте кыйналдык. Ушул эмгек кылып, тартып. Эми буга чейин мектеп программасында тартып жүргөн болсоң, эми бул сүрөт академиясына келип каласың мектебине. Айырмасы болобу экен? Ооба, айырмасы болот экен. Болот экен, жакшы. Абдышкүр мырзага дагы кезек берели. Абдышкүр, өзүң тууралуу айтып берсең, анан сен канчанчы класста окуйсуң? Менин аты жөнүм Закиров Абдышкүр. Мен быйыл 10-класста окуйм, көркөм сүрөт мектебинде. Мен Актааты районунан болгом. Бул жерге келгенден алдым. 8-класска чейин сүрөткө кызыккан болчумун. 8-класста көркөм сүрөт мектебине кирип, сүрөт жаатында өнүгө баштадым. Буга чейин дагы ийгиликтерим болду. Кечээ күзүндө Түркиядан салттар боюнча, Азия боюнча конкурс болгон. Азия боюнча салттар. Ошого сүрөт тартып, 3-чү орунду алдым. Ал жерде көптөгөн катышуучулар болгон. 30дан Кыргызстан боюнча 30дан ашуун сүрөтчүлөр катышкан. Жакшы чектелбейт. Ошондой болду. Жакшы. Альбина, эми кыз бала сүрөткө ушундай кызыккан экен да, анан ушул мектепке келип калыпсыз. Негизинен кандай кыз балдар үчүн мектепте, бул сүрөт мектебинде, интернатында окуу, билим алуу кыздар үчүн? Саламатсыздарбы? Бул мектепте мындай кыздар үчүн көп ийгиликтерди алса болот. Көп ийгиликтерди алса болот. Бул жерде кыздарга сүрөт тартуу эле чектелбестен, азыркы учурда заманбап болуп келе жаткан дизайнер же болбосо скульптор болуп кесип тандасам болот. Кыздар үчүн бул эң жакшы кесип деп ойлойм. Кайсы кесипти тандайын деп атасың бүткөндө? Мен азыр дизайн костюм. Канча жыл болду? Канчанчы класста окуйсуз азыр? Мен азыркы учурда 11-класста окуйм. Мен өзүм бүтүрүүчүсүз. Ооба. Лейлек районунун Катыраңга айылынан номер 5-мектебинде экен. Жакшы. Эми алдыңыздарда турган сүрөттөр менен натюрморт деп коебузбу? Ушулар менен бир тааныштырып кетсеңиздер биздин көрөрмандарга. Кимдики өзүңүздөрдүн эмгегиңизди көрсөтүп койсоңуздар. Альбина, сиз мүмкүн болсо кармап биздин жанагы камерабызга көрсөтүп берсеңиз жакшы болот, түшүндүрүп дегенде. Бул жерде биздин постановкабыз. Мугалимдер өздөрү мындай бизге коюп беришет, мындай идиштерди же болбосо буюмдарды, материалдарды арканды түздүгү коюп беришет. Анан биз ошолорго карап свет тандап, жайларыны, ордуларыны коюп, анан кийин ушундай кылып өздөрүнө окшоштурууга аракет кылып коебуз. Демек бул үйдүн ичинде турган, стол үстүндө турган натюрморттор, колдонуп келаткан буюмдар. Жакшы. Кийинкиси? Кийинкиси бизде бул экинтурма, бул терезенен турган мышык. Мышык карап турган, Аркасынан караганда ошондой
Жакшы. Бул жерде дагы бизден постановка. Бул жерде дагы күнүндө апаларыбыз же болбосо кыз келиндер колдонуучу Чай дөштөрү, чайниктер. база ушундай. Ага. Анан кийин эле бизде мектепте сүрөт эле тартып бербестен ар бир жакка чыгып, айландырып, этюд кылып Экскурсия да болот экен анда. Этюдта. ар бир айылдарга же болбосо кызыктуу жерлерге алып барып сүрөт Бул тартып. азыр кайсы айылдын көрүнүшү? Бул Маласай деген жер, Баткен облусунда эле. Мындай ошол жерди тартып, мындай өзүңө жаккан жер, көзүңө жаккан жерди тартып элесин жүрөсүң. Ушул сүрөттү тартууга сизге канча убакыт кетет? Бизге бул сүрөт тартууга ар кандай убакыт берилет. Эгерде мындай эч нерсе калаксыбай кызыгып отуруп тартсаң, 2-3 саатта же болбосо 4-5 саатта бүтүрсөң болот. Жакшы. Жакшы, рахмат сизге. Ага, эми айтып атпайсызбы, мектеп интернат депчи, бул жакта эми жатып окугандар да бар да, туурабы? Азыр областтан окуучуларыбыз бар экен. Анан булар ошондо канча бул жерде азыр мисалы шаардын өзүнөн да окуучулар бар керек. Баягы алар жатпайт, шаардын өзүнөн. Алар жатпайт, райондордон келгендер. Барып келишет. Алар үчүн кандай шарт каралган ушул жатып окуган окуучулар үчүн? Шарттарыбыз эми мына жатып окуучулар үчүн шартыбыз баары жакшы. Азыр мына кыш сезон болду. Азыр мына жылуулук өтө жакшы дегендей. Анан кровать маселеси, мына мебель баардыгы жетиштүү бизде. Анан мына жокторду дайым мен мына билим берүү министрлигине барганда кат менен ошо кайрылып алып келем. Шартыбыз жакшы эле. Окуу корпусуңуздар жетиштүүлүбү? Окуу корпусубуз эми эски имарат, бул боюнча биз эми кайрылдык көп жерге, эми шартка жараша иштеп атабыз. Азыркы учурда канча окуучу ушул жатып окуп билим алат? Азыр эми шаардан бир 10га жакын гана барып келет, калганы бардыгы жатат. Бизде жатып окуйт. 50ге жакын, Демек 50ге жакын. Себеби мына Бужум айылынан да келип окуйттар. Анан мына Кызыл жол бардыгы жатышаттар да, алыстагылар шаардан башкасы. Шаардагылар эми барып келеттер, жакындар. Ал эми баягы окуу тартиби кандай? Саат канчадан канчага чейин окушаттар? Ал неме окуу тартиби биринчи сменада мына спец сабактар болот. Спец менен сүрөт сабактарда. Анан кийин экинчи сменада мына гуманитардык сабактар. Мектепте сабактар бар келет да. Эч кандай чектөөлөр же кыскартуулар жок азыр. Ошо программада канча саат болсо баардыгы өтүлөт. Ал үчүн мына мугалим жетиштүү баардыгы. Сиздерде баягы мектептерде балким окуучулар арасында эми областтан бай терилип окуп атпайбы окуучулар? Окуучулар арасында мындай бири-бирине көрө албастык, басмырлоо деген нерсе жокпу? Жок, андай жок бизде. Себеби бизде мына тарбиячылар бар, андан сырткары мына мугалимдер да өздөрүнүн сабактарда контроль күчтүүрөөк. Эч кандай тарбиялык иштерди күчөтүп атабыз. Акыркы мезгилдерде мындайча таланттуу балдар дагы бүт бардыгы ошо өздөрүнүн ошо иши менен гана иштейт. Жакшы. Ардактуу көрөрмандар, биз түз эфирде экенибизди эске салалы. Эгерде биздин конокторго сурооңуздар бар болсо, анда 0777 54 74 36 номерине өзүңүздүн суроолоруңузду узатсаңыз болот. Сөзсүз түрдө биз жооп алып бергенге даярбыз, ардактуу көрөрмандар. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен ОТРК Баткен телеканалынын жалпы көрөрмандары дейт, жана ошондой эле урматтуу коноктор, ишиңизерге ийгилик болсун дейт. Бул жерде баягы сурап кеткен экен, ушул окуунун эми баягы мындайча айтканда айтып коебуз го, биз канча сом турат экен, кайсы жылдан баштап төлөмдөрү тууралуу мындайча айтканда көрөрман сураптыр да. Төлөм бар экен. Бизде ачылганда бери мектебиз мындайча бекер, эч кандай төлөм, плата деген жок да. Контракт деген нерсе жок. Контракт жок. Бесплатно мындайча бекер. Азыр деле, Азыр дагы бекер. Анан ушу биздин мектепти бүткөндөн кийин дагы бекер. Мындайча бюджет да. Демек 8 класстан баштап, демек жогорку окуу жайды академияда бекер да. Бекер. Бекер. Эч кандай официальный бир немеси жок да. Азыр анан агай бул балдардын жатып турганы кандай болчу болот? Кимдер тарабынан каржыланат? Азыр эми жатып турганы мисалы үчүн мына жетишпеген көп нерселерде биздин өзүбүздүн күчүбүз менен жетиштирип дегенде анан
Демөөрчү айтып кеттім, мына демөөрчү болот, кээде демөөрчү болот, кээде ошо бизге шаардан чыгып калат. Ушундай кылып мына иштерди жүргүзүп атабыз. Анан бүт бардык немелери жетишет эми. Эң сонун мүмкүнчүлүк. Эң сонун ардактуу көрөрмандар, мына ойлонбой эле койсоңуз болот экен. Демек бардыгы акысыз, ардактуу көрөрмандар. Эгер 8 классызбы, 9сузбу, ушул мектепти бүтүп жогорку окуу жайга барганга чейин, ал жакта окуп бүткөнгө чейин, демек сиз бүт акысыз окуйт экенсиз. Бул чоң мүмкүнчүлүк, ардактуу көрөрмандар. Демек колдон чыгарбаш керек, ардактуу биздин сүйүктүү көрөрмандар. 0777 54 74 36 биздин WhatsApp номерибиз. Билдирүүлөрдү калтыра берсеңиздер боло берет. Биз өз дарегине жеткирип, же болбосо биздин агайыбызга сурооңуз бар болсо, мен ушул түз эфирден пайдаланып жооп алып бергенге даярбыз, ардактуу көрүүчүлөр. Аракет кылыңыздар. Убактыбыз дагы аз, ошондуктан биз ушул убакыттан пайдаланып сөзсүз түрдө суроо жоопторубузду кылып алалы. Анан ушул биздин көрөрмандардын дагы эсимеси келип атат. Ушул окуучулардын тамак ашы кандай, ушул баягы жат окугандарга, ушун же балалар өздөрүнүн жанынан каржыланабы, ушул тууралуу айтып кетсеңиз агайында. Бизде тамак ашы дагы эле ушу мамлекеттин эсебинен болот. 2017 жылдан баштап мына 110 сомдук немеде жасалат да баасы. Анан кошумча каражаттарыбыз ham жок, эми тилекке каршы. Себеби башка айрым филиалдарда мына кошумча немелерде болот экен, биздин баткен шартында бизге жогорудон берилген гана немени өтө контролдоп ушуну жасап беребиз тамак ашты. Бирок сапаты жакшы. Тамак аш канча маал болот ошондо? 3 маал болот. 3 маал. 3 маал болот. Завтрак, обед, ужин. 3 маал болот. Демек биздин окуучуларыбыз ушул жат окуй турган окуучулар, бул мыктыбектер, Мыктыбек, анда силерге суроо берейинчи. Абдышкүр агайыбыз айтып аткандай эле ушундай силерге демек мектепте баягы акча жыйдуу деген нерселер жокпу? Чын эле ушул акысыз окуп атасыңарбы? Кандай болуп атат ушул тууралуу? Анан тамак ашыңар кандай? Альбина, сен жакта экен микрофон. Анан канча кызсыңар? Балким баягы бөлмөдө жатасыңар дейм, Канча кыз бир бөлмөдө болот, ушул тууралуу? Бизде 3 маал ысык тамак берилет, бардыгы өз убагында. Тамактар кемчилик жок. Тамакта кемчилик жок. Жакшы ысык тамактарды, чайларын беришет. Бизде кыздар, балдар өзүнчө жейт, эки бир кабинетте 10га жакын же андан ашык кем кыздар жатышат. Ал жерде да жылуу азыркы учурда. Кыздардын ортосунда атаандаштык жокпу? Көрө албастык дегендей. Кыздардын арасында көрө албастык, атаандаштык жок, бирок сүрөт жактан атаанашып, бири-бирибизге жетип, ийгиликтерди алып. Сөз сүрөт жактан болсо эле болду. Ошол жерден болсо жакшы болот, анткени ийгилик ошол жерден башталат да кайтурабы? Ошол жерден жарышып, мыкты сүрөт тартсаң, демек атаандаштык болсо өсүп болот деп коет го, ансана жакшы. Анда Абдышүкүр, биз алдыңызда эмне сүрөттөрүңүз турат, эмне эмгектериңизди бизге бүгүн көрсөтөйүн деп алып келдиңиз? Бул жерде бизге 10 класстын сабагында бул рисунок сабагынан агайлар бизге постановка коюп берет, ушундай кылып. Бул гипсти биз ушундай кылып газнака түшүрүп, калем менен иштеп өзүндөй кылып чыгарууга аракет кылабыз. Кийинкиси балык улоочулар үчүн сонун картинка экен бул. Бул эркин тема. Буну мен ысык көлдө балык улоп, балык туткандар дагы болот, ошондой кылып тарткан. Бул ысык көлдө чагылдырган. Ысык көл көлү. Жакшы. Бул болсо жакында Чыңгыз Айтматовдун конкурсу болот. Чыңгыз Айтматовдун мектебибизде ушундай конкурс болот. Муну жөн эле тартпастан Чыңгыз Айтматовдун баардык чыгармалар кантып окшойт да? Ошолорду кайкалак түрүндө кылып тарттым. Бул жерде Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы Ак кеме бар. Эрте келген турналар. Турналар, эрте келген турналар. Могул ак бараң көз жашы деген. Көрөйүнчү бир. Бардык чыгарманы бир картинкага камтып кетиптир, ардактуу көрөрмандар. Мынакей. Жакшы. Өзгөчө болуптур. Анан кийинкисин тааныштырып өтсөңүз, анан кийин да суроо берели.
бул дагы бизге коюлган натюрморт живопистен постановка коюлат ушундай жөнөкөй эле идиштерден. Анан бул жерде лимон ушундай фурма же ошондой сыяктуу жемиштер коюлат. Биз өзүбүз ушинтип краска менен атайын боектор болот, ошолор менен жакшы кылып сүрөт чыгарууга аракет кылабыз. Агай, бул калемдерине, ушул кагаздарына мектеп өзүңүздөр каржылап бересиздерби буну? Жок, Куралдары кандай болот? Болуп калса, жардам беребиз балдарга. Анан балдар өздөрү неме. Негизи өздөрүнөн булар, Эми карандаш, акварель, ушундай немелер. Биздин куралда булар эми. Ооба. Сонун. Ардактуу көрүүчүлөр, дагы бир эскертебиз, биз түз эфирдебиз. Анда биздин бул жерде дипломдорубуз басылып калыптыр. Кимдики? Көрсөт. Мыктыбектикиби? Көрсөтөлү. Өзүң неме кылып бер. Өзүң көрсөтүп айтып. Көрсөтүп бер. Саламатсыздарбы? Бизде ар кандай конкурстар болот. Конкурстардан жакшы жетишкендиктер бар. Областтык, райондук же болбосо международный дүйнөлүк конкурстар дагы болот. Ошолордон ар кандай жетишкендиктер бар. Биринчи, экинчи же болбосо үчүнчү ушундай сыйлыктарыбыз. Бул жерде бардык эле эмелер сыйлыктарды бир эмеге кылган. Арага ошого бардык сыйлыктарым. Канча да сүрөтчүсүн да карачы, бардыгын бир немеге коюп коюпсуң. Биз болсо бир эле грамотаны же дипломду бир эле бетке койсок, сиз баарыны сонун кылып жайгаштырып коюпсуз. Рахмат. Укилет кылыпсыз. Ушундай сыяктуу. Медалдарчы? Бул эме кубок медалдар дагы. Мен кырсандык деген. Кара сунактан алгансың. Анан жакында эле сентябрдын аяктарында Германия элчилиги келип бизге баягы тоону коргоо, айгүл гүлүн сактоо деген темада ошондон биринчи орунду ээледим. Бишкектеги элчилиги келип айым келип бизге тапшырып кетти. Ошондон биринчи орунду алдым. Жакшы, сонун. Агай, ушинтип окуучуларыңыз баягы жогорку сыйлыктарга жетишип атса, албетте баягы кубанбай койбойсуң да. Демек, азыр бул жетишкендиктериңизди карап отуруп, бул башталыш эле окшойт менимче. Жок, бул неме жетишкендиктер эме, мына бир окуучу гана неме кылып туруп, мына эки окуучумда да Ошону айтам да. өтө неме көп эде. Булар эме алып келбей калыптыр. Булар да чоң немелерге жетишкен. Ушундай неме медалдар алган, грамоталары. Ушул окуучулар арасында Сыймыктан алсың. кара сунактар кандай тартипте өтөт? Анан мындай жол жобосу барбы? Өзүңүздөр эле ушул мектепте, интернетте ушул окуучулардын бири-биринин ортосунда жанагы конкурстарды уюштуруп турасыздарбы? Кандай болот? Андайларды да неме кылып турабыз, уюштуруп. Конкурстарды ошондой эле общий практикалык иштерди дегендей. Андан сырткары жакынкы ортодо мага келди, мына жоба келди. Ошо эме дүйнөлүк масштабтагы конкурс болот экен дагы. Аны мен тааныштырам дагы, немелерге берем окуучуларга. Же бир күн болду мага келди, мына жоболор. Ал дагы ушундай немелер келип турат да. Бүт шарттар. Ошолордун негизинде анан биз өткөрөбүз. Конкурстар. Мына дүйнөлүк немелер болот. Анан өзүбүздө Кыргызстанда болот. Ошондой да ар кандай иш-чаралар болуп турат. Жакшы. Анан Альбина, сиз азыр Лейлектенсиз, Разак шаарынан. Микрофонду алып аласыз. Мен Лейлек району Катыран келгем. Бул мектеп интернатына кандайча келип калдыңыз? Мен мектепте бул экзамен алганды окуучулар барат, же болбосо мугалимдер барат. Ошол учурда капысынан кирип калгам. Өзүм байкаган эмесмин, бирок кирип ошол жерден өзүм сүрөткө кызыккандыгынан байланыштуу экзамен тапшырып, ошонун экзамен аркылуу өтүп келдим. Демек, мугалимдер жер-жерлерге барып экзамен алат экен да? Барабыз, жер-жерлерге чыгабыз, атайын. Ошо жылга май айында баштайбыз, мына май айында ошо зона кылып койгон мен өзүм. Ошол жактарга чыгабыз да. Селин комиссия болуп. Мен барып туруп ошо өзүбүздүн немелерибизди коебуз, ошо ставкаларды, мына балдарды. Ошол эмес, анан чоң иш-чара кылып, биз ошону сынак алууну жүргүзөбүз.
Булардан ушул сынактан өткөндүгү боюнча дагы маалыматтар берилет анда өздөрүнө. Берилет, өздөрүнө берилет. Өздөрүнүн өздүктөрү алынып. Жарыя кылып туруп, жарыя кылып анан ким өттү, кандай болду, мына жалпы немени аныктап туруп жыйынтыгын чыгарабыз да. Дагы кандай кайсы кыздар бар, кайсы жактан кыздар бар? Ушул Катыраңдан дагы барбы кыздар? Ооба, Катыраңдан бар. Азыркы учурда биз жактан 4 окуучу келип окуйт, экзаменден өтүп, анан экзамен аркылуу өткөн окуучулар гана окуйт. Азыркы учурда 2 кыз, 2 бала окуп жатат биз жактан. Жакшы. Биз болсо ардактуу көрөрмандар, Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү өз ишин улантууда. Убактыбыз дагы 10 мүнөт калыптыр. Ошондуктан эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо жиберсеңиздер болот. Кимде ким жаңыдан эми гана уйкунан туруп же болбосо сырттагы эме күнүмдүк бүтпөгөн ишти бүтүрүп кирип бизди көрүп аткан көрөрмандар болсо, анда сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Эгерде ушул берүүнү башынан көргүм келет десеңиз, анда биздин УТРК Баткен деп YouTube, Instagram, Facebook барактарына жазсаңыз, албетте биз ошол жерде барбыз, каналыбыз бар дегендей, албетте катталып биз менен достошуп дегендей ой пикириңизди жазып койсоңуз сонун болот, ардактуу көрөрмандар. Ар бир чыгарылышыбызды биз сөзсүз түрдө толугуну YouTube баракчабызга чыгарабыз, ардактуу көрөрмандар. Ошол жерден көрүп алыңыз, анан сөзсүз түрдө биз менен дос болсоңуз, биз абдан сүйүнүп калабыз. Андан агай соңку суроолор болсун, ушул эми мектебиңиздердеги азыркы тапта да кандайдыр бир көйгөйлөр барбы? Анан жалпылап ушул жетишкендиктер тууралуу быйыл дагы эмне алдыда пландарыңыздар бар? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Жакшы болот. Эми эң негизги мына көйгөйлөр боюнча айта турган болсом, эми бизге мына неме жетишпейт, каналар жетпейт, биринчиден, экинчиден мына отурган бизде иштей турган жерлерибиз мындайча тар болуп жатат. Ошого байланыштуу кичине таасир тиет экен да. Сиздер азыр балдар чыгармачылык үйү менен чогуу турасыздар, э? Музыкалык баягы. Музыкалык мектеп менен бирге турабыз да. Ошого кээ бир каналарыбыз мына кичинекей да. Бирок мына мебелдерибиз немелер бар жетиштүү. Алып келгенибизге ошо батпагандыктан мына складтарга коюп турабыз азырынча. Анан ошо каналар мына чоңураак болсо биз эми дагы чоң немелерди жасамакпыз да. Музей дегендей жана башкаларды. Азыр өзүңүздөрдө музейиңиздер жок, мындай? Жок, музей жок да. Ошол биз кире беришке жасап койгонбуз коридорго, бирок ал жер өтө тар да. Ал жерде жакшы көрүнбөйт экен. Шартында жоктугу болуп атат да. Болбосо алдыбызда пландарыбыз көп эми да. Алдыбызда неме. Анан пландарыбыз болсо, мына жакынкы конкурстар болот bizde дагы. Айтып кеттим, жогоруда мага келди, мына жоболор келди немеге. WhatsApp'ка келди, муну тааныштырып, анан дагы окуучуларды катыштырып, мына дүйнөлүк музей шарттагы немелер бар экен, конкурстар. Ошолорго катыштырып дагы эң чоң немелерге жетишүү. Ушул конкурстарга бир алдын даярданасыздар да өзүңүздөр? Даярданабыз, суроктор. Даярдабыз да, кадимгидей мына конкурс болот дагы. Биздин өзүбүздө дагы неме болот да, ылгып алабыз дегендей да, экзамен. Ошо кимдики жакшы чыкты, кандай болду. Анан мен мугалимдер бар, өзүбүздө мына комиссия түзөбүз дагы, ошо карап туруп, ошо кайсыны жөнөтөбүз, кандай дегендей. Бир окуучудан бир гана барат да, ал жактарга. Анан баардык шарты болот, өзүнүн форматы, анан кандай стилде иштейт, полный данныйларды жазып туруп, анан ошо сүрөттүн өзүнү жөнөтөбүз. Ошол бир сүрөт тартып атканда негизинен эмнеге биринчи көңүл буруш керек, басым жасаш керек? Сүрөт тартып атканда эң биринчи басым, мисалы үчүн мына жаратылышты тартып атканда ошол эгер кызыккан окуучу боло турган болсо, ошол жаратылыш менен куюлушуп калат да. Мындай жаса. Ошо өзү ошо немесиге кирип ичине дегендей да. Жан дүйнөсүнө, жан дүйнөсүнө кирип, себеби бул мына көркөм сүрөт жаатында иштеген баягыдай көңүл кош мамиле менен болбойт да, ийгилик болбойт. Ошо өзүнө арнап ошол немеге, дүйнөгө дегендей да. Анан өзүнүн аракети менен мына кыйынчылык менен болот да. Кандай гана ийгилик болбосун. Демек, ырчылар ырдап атканда ырдын жан дүйнөсүнө кирип, баягы берилүү менен ырдаш керек, ансаңар сүрөтчүлөр дагы ошол сүрөтчүлөр да ошо музыка менен ошондой эле ырдайт. Сүрөтчү деген өзү кандай адам болот, сүрөтчү дегендер?
кандай адам болуш керек? Сиздин оюңузча? Сүрөтчү деген эме ар тараптан болуш керек да. Мына тарыхчы, анан географ, ошол эле мезгилде плотник, уста дегендей бүт жактан эме кылыш керек. Себеби ар тараптуу. Себеби бизде мына скульптура деген сабак бар да. Чоподон жасайт. Кадимгидей өзү ошо каркастарын жасайт, аны коет дегендей бүт баягыдай чоң неме жумушту талап кылат. Ошондой эле. Жакшы агай, Мыктыбек мырза, эркин микрофон берейин. Жалпы көрүп аткан сиз кайсы айылдан болосуз? Баткен областан. Баткен областы кайсы? Шерден. Шаардын өзүнөн эле. Жалпы көрүп аткандарга сизден эркин микрофон болсун, бир туугандарыңыз балким. Биринчиден ата энеме салам жолдойм. Туугандарыма, бир туугандарыма, классташтарыма, бардыга салам жолдойм. Анан мени ушул көп даражага жеткирген сүрөт мектебинин жамаатыга, ушул биздин Ибрахим агайыбызга чоң рахмат. Башка агайларга да бизге сабак берип, үйрөтүп жүрөт. Анан мени буга чейин окуткан Баткен райондук балдар чырмачылык үйгө дагы рахмат айтам. Тайгыр кызы Акөкүлөшкебизге. Мектепке ким алып келди ушул сүрөт мектебине? Бул өзүм эле. Өзүңүз эле. Кичинемден эле билчүм да. Катышам деп. Жакшы. Абдышкүр мырза? Мен дагы эле ушундай Мыктыбек айтып кеткендей эле биринчиден агайыбызга рахмат айтамыз, бизди ушинтип окутуп, ийгиликтерге жетиштирген. Жана спец мектеп спецтен берген агайларга ыраазычылыгымды билдирем. Жана эфирден пайдаланып ата энеме салам жолдойм. Кайсы районунуз? Ак Татыр районунан. Ак Татыр айылынан. Досторума да, классташтарыма да мени көрүп аткан салам жолдойм. Чоң рахмат. Альбина? Ата энеме салам жолдойм. Жана ошондой эле азыркы учурда бизди эмгектенип, талыкпай иштеп окутуп жаткан мугалимдерибизге, Ибрагим агайга баардыгына чоң рахматымды айтам. Жана ошондой эле мени сүрөткө үндөп кызыктырган өзүбүздүн айылдан Гүлжамал эчкебизге салам айтып, жана рахматымды айтам. Жалпы анан Катыраң айылына да салам айтып коелу. Катыраң айылына салам. Албетте бизди областтын ар бир булуң бурчунан көрөт. Ошондуктан эң башкысы ушул Лейликтин да Катыраңдын да аябай көрөрмандарыбыз көп. Ошондуктан баарына дагы ушул Баткен шаарынан жана ошондой УТРК Баткен, Таңкы Баткен берүүсүнөн саламыбызды айтабыз. Агай, рахмат. Ушундай убактыңыздарды бөлүп, бир жакшы маек куруп бердиңиздер. Ийгилигиңиздер арта берсин дейли. Кудай кааласа дагы бир жакшы ийгиликтер менен, кубанычыңыздар менен тең бөлүшөлү. Окуучуларга болсо ийгилик, ишиңиздерге жакшы мыкты сүрөттөр тартып, келечекте ушул өзүбүздүн эле ошол академик, белгилүү сүрөтчү Тургунбай Сыдыковдун атын алып жүргөн мектеп интернаты дагы ошол Ибрагим Полотовичтин колунан чыккан деп силер дагы Кудай буйрса мыкты сүрөтчү болгула, академик болгула дегендей жаштын тилегин берип деп коюп аткан. Андай жакшы бир тилек кыла берсек, Кудай буйрса акырындап орундала берет экен деп. Ошондуктан тилегиңерге жеткиле дейли. Агай дагы бир рахмат сизге. Рахмат. Жакшы эфир болду деген ойдобуз. Биздин көрөрмандардын купулуна толду. Эгерде кайсыл бир үй бүлөдө ушундай сүрөткө кызыккан уул кыздар болсо, анда тартынбай, уялбастан келип, балким агайдын өзүнө жолугуп, бул жерде азыр байланыш телефонуңуз бар экен, айтып койсом болор беле? Айтып койсом болот. Бул сиздин номериңизби? Иштей турган номерлер, Иштейт. Эгерде агайга өзүнө түз байланышка чыгам деген көрөрмандарыбыз болсо, анда номерин жазып алсаңыздар болот экен, ардактуу көрөрмандар. 0779 58 11 11 0555 45 20 22 0504 14 52 05. Ошка бардыгы бар. Завуч. Ооба. Бардык ушул компаниянын номерлери бар экен. Эгерде кааласаңыз, Билайн, кааласаңыз Ошка, Мегаком номерлери бар экен. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү эфирибизди дагы биз ушу менен жыйынтайбыз. Бүгүн бизде конокто ушул академик Тургунбай Садыков атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук көркөм сүрөт академиясынын Баткен облусунун жана ошондой эле Баткен шаарындагы көркөм сүрөт мектеп интернатынын окуучулары жана ошондой эле директорубуз Калбердиев Ибрагим Полотович бизде болду. Ал эми эфирди алып барган аты жөнүм Расул Акматов болду. Мен сиздер менен коштошом. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар дейт. Мына ушул жолугушуу күндөрдө сиздер менен аман эсен көрүшкөнчө деле баса айта кетчү нерсе, ушул берүүбүздү биздин YouTube баракчабыздан дагы толук чыгарылышын көрүп алсаңыз болот. УТРК Баткен деп издеп бизге кат алып коюңуздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.